La tahzan. Кайгырба. Ишиң жүрүшпөй жатса, балким андан да жакшы болуусу үчүн жүрүшпөй жатат. Же болбосо, чындыгында эле болбоосу керектиги үчүн болбой жатат. Учкан куштарга карачы, эгин да эгишпейт, көчөт да отургузушпайт. Алардын рызкысына кепил болгон Аллахым, сенин рызкыңды көз жаздымда калтыраба. Болгону сен сурашты бил. Кайгырба. Инсандар сенин жүрөгүңдү эзишсе да кайгырба. Мээримдүү Алла эзилген жүрөктөр мененмин деп буйрбады беле. Андай болсо, эмне деп кайгыруудасың? Эй инсан, күндүз сыяктуу жанып турууну кааласаң, түн сыяктуу капкара напсиңди өрттө. Дартым бар деп жатасың. Дарт инсанды эгесине алып баруучу аялдама. Сен муну билбейсиң. Сен ойлобо, дарт бир гана менде бар деп. Ушуну билгин, сендеги дартты, кайгыны неымат деп эсептегендер да бар. Үмүтүңдү үзбө бир тууганым. Юсуф алейхиссаламды эсте. Дарт кайсыл жерде болсо, шыпа, бакыт ошол жерге барат. Жокчулук кайсыл жерде болсо, рызкы неыматтар ошол жерге барат. Суроо кайсыл жерде болсо, жооп да ошол жерге барат. Кеме кайсыл жерде турса, суу да ошол жерде болот эмеспи? Сууну изде. Айланаңда кургакчылык болуп турса да, аны издөө менен шаркыраган сууларды табууга болот эмеспи? Билесиңби? Бул дүйнө байлыгы Алланын неыматы. Жылмаюусу, бирок ага карап мас болбо. Кайгырба. Деңиз дарыяга, дарыя океанга батпаган сыяктуу, ашык болбогон адамга түшүндүрсөң да түшүнбөйт. Дарт адамды эгесине алып баруучу аялдама десең, эч ишене албайт. Көңүлүңдө кыпындай жарык нуру болбогон адам жанбайт, жана албайт. Бутум сынды деп кайгырба. Алла сенден алган бут ордуна канат берет. Кудук астында калдым деп кайгырба. Юсуф кудуктан чыкты да, ошол өлкөгө султан болду. Муну унутпа. Сен каалаган бир нерсе болсо, бир жакшылык. Болбосо, 1000 жакшылык. Өтмүш жана келечек инсан үчүн. Же болбосо, акыйкат ааламы бир. Бул аалам бир түш сыяктуу. Жаңылыштыктарга алданба, эй инсан. Түшүңдө колуң кесилсе да коркпо. Колуң өз жайында. Дүйнө бир түш болсо, сенин башыңа келгендер да түш менен кете турган нерселер сыяктуу. Эмне мынчалык кайгырасың? Эмне мынчалык чөгөсүң? Бардык нерселер сага бири артынан экинчиси келип, чыдай алгыс абалга келтирсе да, эч качан чегинбе. Кайтпа. Анткени дал ушул убакыт жакшылыкка кетүүчү жолдун эшигин ачуу убакыты. Бул ааламдын, мейкиндиктин китебин ачуучу да сенсиң. Ач да өзүңдү оку. Эй инсан, билесиңби? Бул ааламдын эң азаптуу узак жолу да сага берилген китеп ичинде эң жөнөкөй чечимдер менен сага жол таап берген. А бирок
сен муну да билбейсиң. Дартың эмне болсо болсун, коркпо, болгону үмүтүң Аллах болсун. Баары бир нерсеге ишенишет, а сенин ишенгениң да бир Алла болсун. Эч бир күнөө Алланын улуу мээриминен чоң эмес, бирок ошондой болсо да сен күнөө кылбоого аракет кыл. Кайгырба, дартың эмне болсо болсун, бир нур сыяктуу даарат ал да, бир бөлмөнүн бурчуна бир сажда кыл, бир отур да ыйла. Кааласаң эч сүйлөбө, унчукпа. Ал сени жана сенин дарттарыңды сенден да эң жакшы билүүчү, унутпа. Тилек кылууда ага эзилген, муктаж бир жүрөк менен дуба кыл. Анткени Алланын рахмат мээрими, эхсаны көңүлү эзилген кишиге туп-туура учат, барат. Инсандардан эч качан жардам күтпө, анткени алардан да Алланын рухсатысыз эч кандай жардам келбейт. Алар өздөрү да сен сыяктуу муктаж.